Assalomu alaykum. Mekendesh Media YouTube kanalının ko'ruvchilari, salomlarsizlarmi? Bugun biz sizlarga mana bu yil жылда oyog'i bo'ldi. Malina sezon bitdi. Hozir kuz kelib o'tadi. Dag'im kichkina ушул эме боюнча Maravilla sorti боюнча kichkina dag'in video ko'rsatib qo'ying deb o'tam. Андыктан биздин каналга катталышты унутпаңыздар, каттала электер. Лайктан басып, комментарий басып жазып коюңуздар. Буюрса биздин канал аркылуу сиздер көптөгөн жакшы, пайдалуу маалыматтарды аласыздар деген үмүттөмүн. Туугандар, азыр мынабы Maravilla сорту деп өткөндөгү мурдакы видеолордо да айтканбыз сиздерге. Ошол боюнча дагы кошумча айтып келейин. Азыр бул действительно түшүмдүүлүгү жакшы экен. Азыр уже күз болуп, мына суук түшүп, мына биз толуу регионбуз. Бирок ошондой болсо дагы мындай суукка карабай дагы эле алып атат да. Антип гүлдөп атат, дагы эле королоп атат дегендейчи. Анан кийин бул комментарийлерде дагы жазып атат, бул Maravilla эмес, бул андай сорт бизде жок, Америкадан чыккан эмес деп атат. Балким ошондойдур. Мен аны как специалист катары айта албайм. Мен мындагы эксперимент катары эгип көргөмүн. Бирок аны бизге дагы ишенимдүү адамдардан эле алганбыз да. Эми балким ошол биздин комментарийде жазган адамдардын айтканы балким туурадыр. Бирок мен аны ол жөнүндө айта албайт экенмин. Анан бул мисалы үчүн полькале деп атат. Балким бул паланадыр действительно. Мен аны точно билбейм. Мисалы үчүн полька азыр да көрсөтөм сиздерге. Мынантип асты жактардан абайт да. Бул өзгөчөлүгү мына уч жагы эле мынантип кочурап ушундай көп болот экен да, уч жагын эле, үстү жагы, малинанын үстү жагыдачы. Полькада андай эмес да. Азыр мен айырмасын көрсөтөм. Полька астыларда дагы полный мөбө берет да. Ошондуктан мен комментарийдегилерге жооп катары мен бул действительно Maravilla деп 100% кепилдик бере албайм, бирок ишеничтүү адамдар бизге саткан. Maravilla депчи, мен ал адамдарга ишенем. Балким сиздердики, балким туурадыр, балким туура эместир. Ал жөнүндө айта албаймын. Бирок мынантип суук түшсө дагы, мынантип көрдүңүздөр ала берет экен. Эгерде бул мындай Араван, Жалал Абадтын тегереги ушундай ыстык жерлерде болгондо, мына дагы бир 15-20 күндө мыналар дагы уже күн жакшы болсо толук бергидей да. Бул ысык жерлердечи. Анан мындай биздей толуу региондордо бул энди суук эрте түшкөнүгө байланыштуу мындай азыр уже түшүм токтойт да бул. Бизде суук түшүп калды. Бирок ошондой болсо дагы мынантип пишип атат да. Бул сорттун өзгөчөлүгү ушундай экен. Анан мынабы сиздер наракыда мынанда көрүп турган эмеңиздер, бул биздин местный сорт. Местный сорт, бирок түшүмдөмөсү токтоду. Бул уже бери бүттү. Мына уже кургап калган немелери, учудагылары, бул уже уктаганга даярданып атат. Жалбырактарын таштап, арада да 1-2 штуктан алган жерлери бар. Бирок негизинен 95% бул мөбө түшүмүнүн бери бүттү быйылга. Кудайга шүгүр, жаман болгон жок, жакшы. Ошондуктан бул сорт боюнча дагы ушул биздики эрте эле эме болуп калды, королору ада болуп калды. Бирок мына бул өзгөчөлүктөрү бул местный сорттон ошол ала берет экен да бул. Эгер күн жакшы болсо, балким бул теплица болсо, теплицада дагы ала бериши мүмкүн, пыша бериши. Мына көрүп атасыздар. Мына азыр кызарып уже пышып калды. Анан бунун диаметри где-то мен мындай примерно эме кылайын. Мына бул почти бармагыма жакын экен. Примерно үстү жагы 2 сантиметр азы мөөнүн түзүлүшү да кичине айырмачылыгы бар. Анан жаныга 1,5 сантиметр. Диаметри дагы чоң-чоң. Местный сортко караганда бирок кичине чоңураак. Габарит мындай эмесичи, размери. Анан дагы мына көрүп атасыздар дагы бул мынтип астыдан дагы мына азыр уже дагы гүлдөп атат. Кеч күз болсо дагы бул мындай түшүмдүүлүктү токтотпой ала берет экен да. Буга мен дагы өзүм дагы таң калып атамын. Эгер күн болгондо, теплица болгондо балким бул дагы пышып, толук пышып бүтмөк деген ойго келип атам да. Мына ушундай дагы ушул эле эмеде дагы эле мынантип дагы пышып атат. Мынантип пышып атат. Мына ушинтип пышып атат. Дагы мына азыр бул Maravilla дегенмин. Бул жерге чейин. Бул мына полька.
Мына туугандар, полканын өзгөчөлүктөрү мына. Көрдүңүздөр, мына антип астыга чейин алган да мына. Мисалы үчүн мына былтыркы түшүмдөр мына астыга чейин алган. Наркы баягы мен айткан Маравилла деген мындай деңгээлде эмес. Бул дагы мына пышып, азыр уже пышып атат. Көрүп атасыздарбы? Дагы деле бул дагы мөөсүн токтоткон жок. Бул наркыдай эмес, бирок мынанын наркыдай эмес. Өзгөчөлүктөрү ушул. Бирок полька действительно түшүмдүүлүк жагынан эме экен. Көбүрөөк берет экен. Мына дагы Маравилла. Мына көрдүңүздөр. Учу жагы мына. Бул жагы аган эмес. Бул полька. Мына бул алып бүткөн, бирок мына алып бүткөн эски ордулары турат да, мынантип астыларга чейин алган. Көрдүңүздөрбү? Ошондой туугандар, өзгөчөлүктөрү ушул. Бул жерден мына бир түйдөн эле мынантип астыдан мынантип көрдүңүздөр, бир түптөн эле ушинтип мына 6, 7, 8, 9 штук чыга берет экен да бул астыданчы. Мисалы үчүн биз местный сортту 2-3 эле калтырабыз, бирок бул чыга берет экен. Негизи буну дагы суйултуп койсоңуздар, эмеси жакшыраак болот, түшүмдүүлүгү жакшыраак болот. Себеби күчү немеге кетип калат да, башка мындай эмелерге кетип калат. Ошондуктан чоң мындай эмелерди мурдагы видеолордо көрсөтүп кеткенбиз. Калтырып койсоңуздар 4-5 элечи полькадан. Бул түшүмдүүлүктү жакшы берет. Мындай чоңдорун калтырып коесуздар да. Мына калтырып коюп туруп эскилерин кесип таштайсыздар. Дагы эмнени айтам? Мына дагы мына жерде пышып атат. Бирок полькага действительно мен под бизнес, мындай бизнес үчүн эгүүгө сунуштайм. Действительно бирок жакшы алат экен. Местный сортко караганда түшүмдүүлүгү абдан жогору экен. Мен өзүм дагы көрдүм. Эми тилекке каршы бизде эми ашыкча жерлерибиз жок. Жерлерибиз болгондо көп экмек эдем. Эгерде сиздердин жерлериңиздер болсо, ушул сортту эгүүнү сунуштайм. Бирок аздан мына жердин климаты ар кандай, ошого байланыштуу аздан эгип эксперимент катары бир көрүңүздөр. Анан кийин бир 5 сотикеби, 10 сотикеби, 1 сотикеби эгип көрүп туруп, анан массовый эксеңиздер жакшы болот. Себеби ар жердин климаты ар кандай, малинанын түшүмдүүлүгү балким жакшы болоттур, балким жаман болоттур. Ошондуктан мен ар жердин эмеси ар кандай болот айта албайм. Эксперимент катары аздан эгип көрүңүздөр. Мен дагы ушинтип аздан эгип көрүп, мындай өзүм үчүн эле эгип эме кылдым, бирок сиздер менен дагы кичине бөлүшөйүн деп атам. Ошо туугандар, биздин каналга катталышты унутпаңыздар. Лайктан басып, комментарий басып жазып коюңуздар. Өзүңүздөр сунуш ой пикириңиздер болсо, каалоо тилектериңиздер болсо жазып койсоңуздар болот. Малина эгиңиздер, эгерде эгиниңиздер болсо, жериңиздер болсо, малина эгиңиздер, малинадан жакшы түшүм аласыздар туугандар. Малина биз эгип практикада көрүп атабыз, абдан жакшы кирешелүү бизнес. Бул дагы дыйканчылыктын түрү. Ошондуктан ушул малина боюнча кызыгып, ушул эгүүңүздөрдү мен дагы сунуш кыламын. Ошол туугандар, сиздер менен Мекендеш медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Буюрса кийинки видеодо мен убактым болбой атат. Убакыт болгондо бир күн дагы тамчылатуу системасы менен жаңы заманбап эмеде эгилген малиналарды көрсөтөм. Канча чыгаша кеткен, канча немелер болот, расходтору, кандай эме менен жасалды, методдор менен тамчылатуу системасы. Анын дагы түрү көп. Өзүм дагы көрө элекмин, ошону көрүп сиздер менен буюрса тартып бөлүшөмүн. Андыктан биздин канал менен бирге болуңуздар. Кызыктуу видеолор буюрса алдыда. Сиздерге абдан керектүү маалыматтар кийинки видеолордо болот буюрса.